Жалал-Абад областы, 9 району, Атай айылы, номер 5 Барктабас атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Башталгыч классынын мугалими Абдыжапарова Астра Мамиткадыровна. 4 класс адабий окуу, 4-чейрек. Балдар, силер аптанын кайсы күндөрү мектепке келбей эс аласыңар? Туура айтасыңар. Жуманын ишемби, жекшемби күндөрү мектепке келбей үйдө эс аласыңар. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн баардыгы сүйлөшөт экен. Сен качан эс аласың? Деп бири-биринен сурашат экен. Анда кол менен бур. Биз кожоюн уктаганда эс алабыз. Кезек ашказанга жетет экен. Ал болсо бул суроого мен качан гана жеген тамак сиңгенде эс алам дейт экен. Бул суроо жүрөккө беришет экен. Жүрөк, сен такыр эс албайсың го. Адам уктаганда дагы жүрөк согуп турат. Сен кайсы убакта эс аласың? Деп таң калып сурашат экен. Жок, мен эс алам деткен жүрөк. Мен жакшы сөз укканда эс алам деткен. Аны сыңары балдар. Биз дагы бүгүнкү сабагыбызды жакшы сөздөр менен, жагымдуу маанай менен баштайлы. Балдар, силер абдан акылдуусуңар, сулуусуңар. Мен силерге кутман күн каалайм. Ар дайым жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Бүгүнкү адабий окуудан өтө турган темабыз Байчечекей, сабактын максаты. Байчечекей гүлүнүн башка гүлдөрдөн өзгөчөлүгү жөнүндө билесиңер. Сократтык талкуулоону түшүнөсүңөр. Өз оюңарды эркин айтып, бири-бириңерге суроо берип көнүгөсүңөр. Бири-бириңерди туура баалоого, сыйлоого жана гүлдөргө аяр мамиле жасоого тарбияланасыңар. Балдар, биз чыгарманы окуурда кээ бир түшүнүксүз сөздөр бар. Ошол сөздөрдүн маанисин түшүнүп алалы. Нарцисс гүлдүн аты, аптап, ысык, күндүн ысый башташы. Байчечекей, күн жылый баштады, кар тоону карай улам өйдөлөп бара жатты. Мына ушинтип кар алдында жаткан Байчечекей баш көтөрдү. Өзүнүн көк көздөрүн ачты. Эх, кандай суук, деди ал бүрүшүп. Назик жалбырактары да калтырай түштү. Жаңы жүргөн жел аны эркилеткендей сылап өттү. Байчечекей ылдый жакка көк жашыл абадай колпурган майсаңга көз чаптырды. Эмне деген кооздук, дарактар төрсөйүп бүчүр байлап алыптыр. Мына эми жалбырактардын жазып жиберчүдөй көрүнөт. А тегинде бадал түбүндөгү фиалка гүлү жашынып калган жылдыздай жылт-жылт этет. Чөптөр да чыгып калыптыр. Фиалка чымчыктардын тиктегенинен уялгансып, башын бир жагына кыйшайтып алыптыр. Фиалка, деп кыйкырды Байчечекей, сен уялбай эле кой. Сен баарынан сулуусуң. Биз баарыбыз сени жакшы көрөбүз. Фиалка башын көтөргүсү келди эле, бирок ошол замат кайра түшүрдү. Анын адаты да ушундай. Арадан 1-2 күн өттү. Байчечекей кубанычтуу кыйкырды. Карасаңар, карасаңар, бизге нарцисс келиптир. Ал кандай назик, кандай жыттуу. Баары нарциссти карап калышты. Чын эле гүлдөп калыптыр. Көп узабай бажырайып, ак гүлдөрү да пайда болду. Талаанын көркүн ачып,
дал эле чөптөрдүн арасында турган күндөй жаркырады. Ушинтип күндөр өтө берди. Шалбаада улам жаңы гүлдөр пайда болуп жатты. Мына кызыл жибек кийинген кызгалдак гүлүн ачылып, алгачкы аптап менен кошо айланага жыпар жытын чачты. Берешен күнгө жүзүн тоскон гүлдөр кубанычка батышты. Алар Байчекейдин өңү өчүп, соолуй баштаганын сезбей да калышты. Алар сезишкен учурда кеч болуп калган эле. Байчекей өзүнүн кыска өмүрүн жашап бүтүп, жерге суналып жатып калган. Нарцисс оор үшкүрдү. Ал биз гүл ачканда кандай гана кубанды эле. А биз болсок өзүбүз менен убараланып жатып, анын гүлдөп турган учурун көрбөй калыптырбыз. Эми ал биздин жаныбызда жок. Аптап башталып, ал мындан ары жашай албай калбадыбы? Гүлдөрдүн баары аябай кайгырышты. Алар Байчекейдин биринчи болуп гүл ачып, жаздын келишин биринчи болуп билдиргенин айтышып гана өздөрүн сооротушту. Балдар, силерге чыгарма жактыбы? Биз буга чейин дагы Байчекей жөнүндө адабий китептерден көп окуганбыз, балдар. Балдар, эми бүгүнкү сабакта Сократтык семинарды пайдаланабыз. Мында эки топко бөлүнөсүңөр. Бул жерде турган эки тегерекчени, каалаган тегерекчелерди аласыңар. Бири кичине тегерекче, экинчиси чоң тегерекче. Каалаган окуучулар эки тегерекчени тандап алгандан кийин, кичине тегерекчени алган окуучулар талкуулоого катышкан окуучулар болосуңар. Алар ички айлана деп аталат. Силер ички айланага отурасыңар. Ал эми чоң тегерекчеге ээ болгон окуучулар, силер сырткы айланага отурасыңар. Силер байкоочулар болосуңар. Ал эми сырткы айланадагы окуучулар, мен силерге китептерди таратып берем. Азиза Ахмедованын Байчекей китебин алып силер карап отурасыңар. А ички айланадагы талкуулоодогулар бири-бириңерге суроолорду беришип, талкуулайсыңар чыгарманы. Балдар, түшүнүктүү болдубу? Эмесе ички айлананын суроолору. Сен Байчекей гүлүн көрдүңбү? Байчекей кайсы мезгилде гүлдөйт? Бул аңгемени окуу менен эмнени түшүндүң? Эгер сен нарцисс гүлүнүн ордунда болсоң, Байчекейге кандай мамиле кылат элең? Бул чыгармада кайсы гүлдөрдүн аттары аталды? Байчекейдин булардан кандай айырмасы бар экен? Силерде гүлдөр барбы? Сен аларга кандай мамиле жасайсың? Силердин үйүңөрдө кандай гүлдөр өсөт? Аттарын атап бер. Мына балдар, ушу сыяктуу суроолорду берип, бири-бириңерге ички айланадагылар, анан жооп берип, суроо жооп иретинде талкуулайсыңар. Талкуулоого катышкан окуучулар, силер ушундай суроолорду берип, бири-бириңер менен талкууга катышасыңар. Сырткы айланалардын болжолдуу суроолору. Силер буларды угуп отурдуңар. Эми катышуучулардын активдүүлүгү
кандай бааласа болот? Кимдердин чыгып сүйлөгөнү сөздөрү сага кимдердин айтканы жакты жана эмне үчүн? Кайсы жооптор таасир берди? Эмнеси менен? Эмне үчүн айрым окуучулар талкууга активдүү катышкан жок деп ойлойсуң? Сенин оюң боюнча талкуунун негизги максаты аткарылдыбы? Мына балдар, силер ушул суроолорго жооп бересиңер. Байкоочу болуп отурган окуучулар ушундай суроолорго, болжолдуу ушундай суроолорго жооп бересиңер. Эми окуучулар алмашышат. Ички тегеректеги окуучулар сырткы тегерекке өтүшөт. Демек, тышкы тегерек ички болуп калат. Анан талкуулоо уланат. Балдар, эми силерге бүгүнкү сабак жактыбы? Үйгө тапшырма. Байчекей ырын жаттап келесиңер. Жана китепти окуп, бири-бириңерге суроо берип, жооп алганды үйрөнүп келесиңер. Саламатта калгыла.